биздин Роббибиз айтат: мен сүйүктүү затмын. Башкача айтканда, бизге мээримдүү, ырайымдуу зат. Ошондуктан хадис кутсийде өзүнүн манхажында сүйүктүү кулдарын айтат. Аллаху азза ва жал айтат: о адам баласы, колунда бийлиги бар адамдан коркпо. Менин бийлигим турганча, а менин бийлигим эч качан токтоп калбайт. О адам баласы, ырыскың жетпей калышынан коркпо. Менин казыналарым толтура. Алар эч качан түгөнбөйт. О адам баласы, мен сени намаз үчүн жаратканмын. Ошондуктан жашооңду оюн күлкү менен өткөзбө. Мен сенин ырыскыңды даярдап койгонмун. Ошондуктан өзүңдү кыйнаба. Бул жерде денеңди эмес, бул жерде өзүңдү, жүрөгүңдү кыйнап, ырыскыны каяктан табам деп кыйнабагын. Дене иштеш керек, бирок жүрөктөр Аллага таваккул кылыш керек. О адам баласы, мен сени намаз үчүн жараттым. Ошондуктан жашооңду оюн күлкү менен өткөзбө. Мен сенин ырыскыңды даярдап койгонмун. Ошондуктан өзүңдү кыйнаба. Өзүмдүн кудуретим менен касам ичем, мен берген ырыскыңа шүгүр кылсаң, жүрөгүң менен денеңе тынчтык берем, менде мактагандардын катарында болосуң. Эгерде мен берген ырыскыңа ыраазы болбосоң, өзүмдүн кудуретим менен касам ичем, дүйнөгө сени кул кылып коемун. Сен анда чөлдө чуркаган жырткычтай чуркайсың, бирок ошондо да мен бөлгөн ырыскыдан башкасын ала албайсың. О адам баласы, мен асмандарды, жерди жараттым, ал мени эч канча чарчатпады. Ошондуктан сага ырыскы берип чарчап калмак белем. О адам баласы, эртеңки күндүн ырыскысыны менден сураба. Мен сенден эртеңки күндүн намазыны сурабагандай. О адам баласы, мен сени жакшы көрөмүн. Башында айтып кеткенибиздей, мен сени жакшы көрөмүн. Сенин үстүңдө акым бардай, сен да мени жакшы көргүн.